Yüzdөгү жылдан тарта Кыргыз футболдук союзуна жетиштүү көлөмдө каражат бөлүнүп, колдоо көрсөтүлө баштайт. Биринчи кезекте алдыбызда кадр маселеси турат. Анын ичинде машыктыруучулар менен калыстар жана футболдогу башка адистердин квалификациясын жогорулатуу үчүн көптөгөн иш аракеттер жасоого милдеттүүбүз. Өлкөнүн бардык райондорунда жана облустарында материалдык техникалык базаны бекемдөө боюнча иштер күчөтүлүп, футбол стадиондорун менен машыгуу борборлорун куруу жана реконструкциялоо боюнча жумуштар алып барылат. Ошол эле учурда жөн гана акча каражаттарын бөлүү менен бардык көйгөйлөр чечилип калбайт. Түздөн түз мамлекеттик колдоосуз жана бардык керектүү административдик ресурстарды колдонбостон кандайдыр бир натыйжаны талап кылып күтүүгө болбойт.